Аталган логистикалык борбор Сузак районунун Октябрь айылында жайгашкан. Аны ишкер Данияр Сулейманов 2018-жылы ишке киргизген. Ошол жылдан бери күн карама жаңгак маңыз алып сыртка экспорттоп келет. Бул жылы эле 300 тонна жаңгак, 100 тонна маңызды Түркияга экспорттогон. Учурда да маңызды сорттоп сатууга даярдашууда. Бул жерде маңыз тазалуу жер, сортировка болуп, упаковка болуп, готовый продукт жөнөтүлөт. Күнүгө кидетте 4 тонна мал иштейбиз. Алдын сушка болот, кийин линиядан кыздар сортировка кылат. Агыны, кызылын, пучун ажыратып беришет. Оборудование 19 жыл алып келдик Турциядан. Бул оборудование темир эмес, бул оборудование именно пищевой, хромовый. Бизде экспорт только Турцияга болот. Маңыз. Семечканы мен Өзбекстан беребиз. Жаңы өзүнү Өзбекстанга жөнөтөбүз. Россия анча-мынча жылда бир 50 тонна да беребиз да. Көбүрөөк Турцияга болот. Логистикалык борбор заманбап болуп курулган. Мезгилге жараша продукцияларды алып келет. Учурда жаңгак маңыз алып жатышса, жай мезгилинде күн карама алышат. Ошону менен бирге эле борбор дыйкандар менен биргеликте да иш алып барышат. Биздики логистика борбору именно сельхоз направление да бизде. Биз семечканы былтыр дейли уругап келдик Китайча. 1 тоннаны эктирип 200 тонна алдык. Элге килесиге 100 тонна бердик. Семечка иши ошо эл менен иштеп жакшы болуп атат да. Bir гектардан 2,5 тоннадай семечка алышты. 250 мың расход 70, 150 мыңда табышты элдерчи. Кавар жазында баштайбыз. 300 тоннадай кавар жөнөтөбүз. Бизде оборудование бар. Именно мисте боюнча. Мисте болсо 5 тонна чейин мистени иштетебиз. Мындай жумуш менен камсыздаган ишканалардын ачылышы жергиликтүү тургундарды кубантат. Анткени кайсыл мезгил болбосун иш менен алек болушат. Бүгүнкү күндө бул жайда 20 жаранга жумуш орундары түзүлгөн. Биздин ишканаларыбыз абдан жакшы. Быйылкы жылды октябрь айында баштаганбыз. Ошондон бери иш үзгүлтүксүз иштеп келатабыз. Анан айлыктарын убагында берет. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берет. Бул жерде көп улутта иштейбиз да, кыргыз, өзбек бардыгыбыз бир туугандай болуп кеткенбиз. Айыл жергесинде мисалы үчүн азыр иш таппай аткан жаштар көп да, ошолорду иш менен камсыз кылат. Белгилей кетсек, өткөн жылы облуста туруктуу 15 өнөр жайлар ачылып, 1000ден ашуун жумуш орундары түзүлгөн. Ал эми бул жылда 10га жакын өндүрүштүк жайларды ачуу пландалган. Аны менен 1000ге жакын жаран жумуш менен камсыздалмакчы. Ильяс Турдубай уулу, Буркан Матов, Сузак району.